Салам. Мен Instagram жүргүзүп, где-то 15 000 подписчик болду эле биринчи аккаунтум. Анан ушул аккаунтумда көпчүлүгү мага орусча билбейсиң, сен тупойсуң, орусча билип алчы биринчи деп именно ошо кыргыздар жазат эле да. Өзүмдүн земляктарым, өзүмдүн жердештерим, неграмотная, тупой депчи. Анан деп Instagram блок кылып кое берет. Instagram блок кылган сайын кайра башка аккаунт ачып башкадан кирем. Анан кой акыры болду, кой кирбей эле коеюн, ушунча подписчик чогулган сайын эле блок кылып кое берет. Надоело. Анан адамдардан баягы критерийлерин угуштагым, көтөрүштагым кыйын экен. Тупой, орусча билбеген деген сөздөрдүн угуштагым кыйын экен. Ой, иштетпей эле коеюн деп иштетпей, анан хозяйкам айтып атпайбы, Самара эмнеге иштетпей койдуң Instagram дейт. Анан эже мен майлы дагы башкадан аккаунт ачып иштетейин десем, көп эле неграмотная, орусча билбейсиң деп ушинтип жазгандарын окуп менин давлением ашып кетет экен. Мен аны иштетпей эле коеюн деп чечтим десем, сен орусча билбегениң жакшы дейт. Десем, сага дейт бир болгон окуяны айтып берейин дейт. Бир тууган кайнежемдин кызы дейт, ушу Москвада дейт. Эч ким правал электе дейт. 98-жылкы кыз дейт. Айпери деп раса багы таксиге чыгып дейт, 3 миллиондук машинаны рассрочкага алып алып, раса болуп кетти эле дейт. Тырнактарымды андай кылып өстүрүп, ичкимди тоготпой, теңине албай, акыры бир балага болуп койду дейт, багы кайнсиңдими дейт. Суббота күнү той болот деген күнү, 4-күнү Тобагылдын бир депутаттын кызынын машинасын экөө машинада кетип атып, обгон кылып өтөм деп баягы депутаттын кызы баягы кыздын машинасын экөө обгон жарашат экен да. Анан сен кимсиң, чурка, сен мигрант болуп менен жол талашасың деп баягы мынтип өтүп кетет экен да машинасын, 3 миллиондук машинасын. Мындай эле чызылып кетет экен. Ошо чызылып кеткен машинасына экөө токтоп разговор болгондо, сен эмнеге мага жол бербейсиң деп баягы наркоман кыз ошондо эме кылат экен да, унижать этип. Ол Айпери деген кыз, ол депутаттын кызы экенин билбейт экен да. Анан силер мигранттар, мен азыр кайт кылам, ошону тазалайсыңар, менин туалетимди жуйсуңар силер деп раса унижать этет экен. Анан баягы кыргыз кыз, аны экөө тең эркек экен да. Баягы кыргыз кыз дагы үйүнөн раса эрке болуп, таксиде иштеп, акчага көбүп, эртең мына той болот деп, бир күн калганда тоюна, бир күн калганда ошондой окуя болуп атат экен да.